Биз азыр Кара Суу районунда жайгашкан Насыр Пирмирдиев орто мектебинде турабыз. Аталган мектеп 1961 салынган. 480 орунга ылайыкташкан мектепте учурда 1740 окуучу билим алып келип жатат. Аталган билим берүү мекемеси 2021 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан сейсмологиялык абалга жараксыз туруштук бере албайт деп табылган. Бирок ага карабай мектеп жетекчилиги өз ишмердүүлүгүн улантып келүүдө. Анткени аталган айыл аймакта мындан башка билим берүү мекемеси жок. Окуучунун саны көп, касыкканалар жетишпейт. Эми мына ушул көйгөйдү аталган аймактан барган 3-чү элдик курултайдын делегаты өлкө башы Садыр Жапаровдун өзүнө жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өлкө башчы өз сөзүндө кийинки жылы 2025 жылы бул маселе чечилет деп айтты. 7000 калкы бар Башбулак айылында Пирмирдиев атындагы орто мектеби 1961 жылы курулган. Курултайда мектеп маселесин Эркин Ишанкулов көтөрдү. Ал Башбулак айылында жайгашкандыктан бул көйгөйдү жакшы билет жана жалпы жергиликтүү тургундардын үнүн 3-чү элдик курултайда өлкө башчысына чейин жеткирип келди. Ишанкулов курултайда жалпысынан мектеп, оорукана жана жерге муктаждар боюнча 4 маселени айткан. Мындан тышкары курултайдан кийин дагы тиешелүү министрликтерге жолугуп көйгөйдү жеткиргенин кошумчалады. Карапайым калктын көйгөйлөрү жалпы эле ушул айыл аймагынын көйгөйлөрү деп эсептейм. Алар бизге кагаз жүзүндө беришкен документтерин бүт министрликтерге жеткирдим. Андан тышкары 20-21 болгон курултайдан кийин өзүмчө калып, билетимди тапшырып, ар бир зам министрлерге 3 министрликке кирип чыктым. Ушул көйгөйлөрдү толук чечиш үчүн өздөрүнө кирип, 22 декабрь күнү алардын дагы жообун угуп, оңтойлуу жоопторун алып келдим. Ушул мектеп биз 1-класста 65-жылы окуганда ушул жерден болчу. Колубузда жетчү эмес. Азыр мына акыбалы мына. Фундамент акыбалын көрүп турасыздар. Ушундай деңгээлде чөккөн. Аталган билим уясында жалпы 57 класстык каналар бар, бирок окуучу көп болгондуктан класстардын саны жетишпейт. Мына азыр биз мына ушул билим уясына жайгашкан спорт залда турабыз. Спорт залды дагы окуу канасына айлантып алышкан. Бул жагында 2 бөлүккө бөлүп, бул жагында 5-6 класстардын окуучулары билим алып атса, ал эми бул жакта 9-7 класстын окуучулары билим алуусун улантып жатышат. Электр энергиясы үзгүлтүккө учураган учурда окуучулар жылуу кийимчен отурушат, анткени жылуулук берилбей калат. Бул жер өзү бош болуш керек эле, бирок талапка жараша азыр бул жагы мугалимдер канасы болуп, ал эми бул жагы китепкана болуп өздөштүрүлдү. Класстарыбыз тар, класстык бөлмөлөрүбүз жетишпегендиктен мугалимдер канасын класскана кылдык, китепканабызды класскана кылдык, спорт залыбызды дагы класстык каналарга ылайыкташтырып жасадык. Анткени балдардын саны кескин түрдө көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Азыркы учурда мектепте 101 мугалим ушул жогоруда аталган окуучуларга билим берип жатат. Насыр Пирмирдиев орто мектебинин даярдоо классынын окуучулары мына минтип бир бөлмөдө бир партада 3 окуучу олтуруп билим алып келишет. Анткени класс жетишпейт. Мына ушул Башбулак айылынын маданият үйүнүн 2 имараты ушул даярдоо классына бөлүнүп берилген. Ошол 2 бөлмөдө 160 окуучу 5 нөөмөт менен билим алышат. 2025 жылы мына ушул көйгөй чечилсе, бардык класстын окуучулары бир жерде, бир мектепте билим алуусун улантып калышмакчы. Айымкан Исралы кызы Нурдөлөт Сантаев, УТРК Ош.